Бирок могу араб тилде касал деген бул жалкоолук да. Ошолордо туура аныктама берген да. Негизи касал деген бир оорусу бар адам. Бул өтө жаман оору жалкоолук. Жалкоолуктун аныктамасы кандай? Бул адам бир нерсени билет, ушул нерседе жакшылык бар экенин кылса, жана күчү жетет ошону кылганга да. Бирок кылбайт ошону. Ушул жалкоолуктун аныктамасы. Оюнда билет, намаз жакшы, зикир жакшы, бул жакшы деп жакшы амалдарды билет, бирок ошого желкеси тартып туруп ошону кыла албайт. Ошондой жакшы оюн билет, бирок денеси менен аткара албайт. Ушуну касал деп коет араб. Мына ушул нерседен сиз эртең менен дагы, кечинде дагы Аллах Тааламдан суранып атасыз. О Аллах, ушундай оорудан мени сакта деп. Жалкоолук деген бул оору, туугандар, оору бул. Бул ойлобоңуз, мен каласам аз жалкоолугум кармап калды, анан эртең кайра мен иштарман болуп коем депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндө эртең менен турганда ошо минтип суранган. Вала такинни иля нафси тарфата айнин абада. О Роббим, мени өзүмө көз ирмемчилик дагы таяндырып койбо деген. Адам кайсыл учурда өзүнө таянса, өзүнүн күчүнө, ошол учурда куройт. Сиз жалкоолукту сиздин колуңузда эмес, Аллах Таалам таштап кое турган болсо, сиз жакшы деген нерсени кыла албай каласыз. Жаман деген нерседен арыла албай каласыз. Мына канча деген адамдар бомуш болуп кетти, канча деген адамдар алкаш болуп кетти, канча деген адамдар арак ичпесе деле, жаман адам болбосо деле жалкоо болуп кетти. Жатат үйүндө, телефон чукулап. Билет ушул нерсе убактымды өлтүрүп атам, зыянга учуруп атам, ден соолугум өлүп атат деп, бирок билген нерсеси түртпөйт аны. Ошон үчүн эртең менен кечкисин жалынып жалбарып, дуаңызда сураңыз. О Роббим, мени ушу касалдан, жалкоолуктан сакта деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка дуаларында дагы суранган. О Аллахым, мени жалкоолуктан сакта деп. Аллахумма инна ауду бика минал бухл, мени сараңдыктан, ва ауду бика минал жубун, коркоктуктан, ва ауду бика мин ан урадди иля ардал умр деп, мени ушул картайып калганда алжып калуудан, бул дүйнөнүн фитнасынан жана кабыр азабынан деп башка бир дуада келет. Ошол жерде дагы жалкоолуктан мени сакта деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам суранган. Код я'ламуллохул муаввиқина минкум. Ахзаб сүрөсүнүн 18-де. Муаввиқ деген ушул да. Денеси со, баары жакшы, бирок майып кишидей болуп аткара албайт да Аллах. Как будто колу буту жоктой. Бирок баардыгы со. Бунун баардыгы туугандар, адамдын жүрөгү күчтүү болсо, амалы да күчтүү болот. Бирок дыңкыйган чоң киши болсо деле, бирок жүрөгү слабый болсо, анын денеси деле слабый болот да. Шейх Абдуразак аль-Бадр ошол Мадинада ороз айында дейт, таравихте мен көрдүм дейт. Ошо Асия өлкөлөрүнөн бири элекен, бир буту жок, ушундай майып киши таяк менен келип, бирок таравихте дейт, таравихте ошол бир буту менен намаз окуганын көрдүм дейт. Мага өмүрлүк сабак болду ушул дейт да. Жалкоолуктан арылууга. Бир буту менен туруп, 1 саат намазда ошо таравихте турду дейт. Көрдүңүз, бала адам жүрөгү күчтүү да. Зикирлерге бекем, намазына бекем, жүрөгү күчтүү. Бир буту менен басып келгенде таяк менен, ошо балдагы менен басса, намазда балдагын чечип коюп, бир буту менен турат дейт намазда. Өз көзүм менен көрдүм дейт. Шунгө чейин унута албайм деп айтат ошол же. Ошон үчүн дайыма жалкоолуктан арылууну бул жаман бале. Аллах сактасын жалкоолуктан, Аллах сактасын. Жакшылыкты билип ээрчибейсиң, жамандыкты билип арылгың келбейт. Түшүнөсүң, билесиң, бирок кыла албайсың. Ушул жалкоолуктан арылса адам шамдагай болот, күчтүү болот, эрктүү болот, кан билген нерсесин сразу амалга өтөт. Алхамдулилла.